Жакшыларбы? Балдарыңыз кандай? Сапарбек Жолдошов 7 жылдан бери балдар ооруканасында хирург жүгүн аркалайт. Күн сайын ондогон бейтап балдардын өмүрүн сактап, бүт таалим тажрыйбасын сарптайт. Бирок жеке турак жайга жетпей кыйналып, жумушун таштап, чет өлкөгө кетүүнү бир нече жолу ойлогон. Бүгүн ал күндөрүнүн баары артта калды. Бизде жарандарыбыз көпчүлүгү Россия Федерациясына барып иштеп атат. Ошол жакка барып врач болуп иштесек биз документтерибизди даже элчиликке даярдап тапшырып, анан ошондой болуп аракет кылып, анан кайра коюп биякта эле иштей туралычы деп кайра калып турган элек. Ал убакта уже государственный ипотечный компания жөнүндө сөз жок эле. Кийин чыгып, анан жакшы болуп, биздин өзүнүн ооруканадан балдар, ошол областтагы балдар клиникалык ооруканасынан көп жаштар алышты. 4 ай мурун жаш дарыгердин үй маселеси өкмөттүн ипотекага турак жай берүү демилгеси аркылуу чечилди. 2 баланын атасы учурда 3 бөлмөлүү кенен жарык батирге конуп көңүлү тынч. Биз барганда жубайы каникулга чыккан 2 кызын алып айылда жүргөндүктөн өзү бөлмөлөрүн бизге четинен тааныштырып чыкты. Бул жакта бөлмөлүү 78 квадрат метр. Жалпы аянты 78 шарчы метрди түзгөн 3 бөлмөлүү батирди Сапарбек 1 миллион 800 миң сомго алган. Баштапкы суммасына 1 миллион 100 миң төлөп, калган сумманы мамлекеттик ипотекадан 700 миң сом насыяны 7% үстөгү менен алган. Бүгүн батирге акча төлөгөндөн көрө каржыны ай сайын өз үйүнө салып жатканына кубанат. Ипотекага алдык. Айына 8,5 миң сомдон берип турабыз. Ошол эле квартиранын акчасын да эле кылып төлөп атам бөлүп. Ошол 7 жыл иштесем, 7 жылдан бери квартирада ага чейин башка квартиралар жылына 1 же 2 жолу ар квартирага көчүп жашачубуз. Мына алгандан бери бир жерде жакшы жашап атабыз балдарыбыз менен. Ерлер сакитте болсо ырдатыр экен, азыр үй алгандачы. Ал эми Чынара Жоомартова да ипотека аркылуу турак жайга жетти. Ал 32 жылдан бери мектепте мугалим болуп иштейт. Жарым кылым өмүрүн муундардын билим тарбиясына арнаган эжей быйыл алгачкы жолу жаңы жылды өз батиринде тосконуна кубанат. Январда алдык. Жаңы жылда бала чакабыз менен ошо жерде өткөздүк. Заманбап ыкмада салынган 2 бөлмөлүү жарык батирди эжей 45 миң долларга баалашып, ипотека аркылуу 9 жылга бөлүп төлөө ыкмасы үй бүлөлүк капчыгына да дал келет. Шарт туура келди да азыркы мугалимдер менен врачтарга, айрыкча бюджетте иштеген адамдарга. Мугалим мен 32 жылдык стажы менен анан ушул үйгө жеттим деп ойлойм да. Анан президентибиз айткандай ушул неменин ипотеканын процентин азайтса дагы жакшы болот эле. Ошону күтүп атабыз. 6%, 7% дегенге чын ыкластан сүйүнүп отурабыз да мугалимдер менен врачтарчы. Мамлекеттик ипотекадан бир гана көп кабаттуу үйлөрдөн батир албастан жер тилкеси бар жарандар ал компаниядан каражат алып тамдарды салууга болот. Мисалы 2017 жылы Ош облусунда жаратылыш кырсыгынан жабыркаган 500дөн ашык үй бүлө мамлекеттик ипотекадан каражат алып турак жайларын куруп башташкан. Учурда көпчүлүгү толук бүтүрүп жашап жатышат. Өзгөндөгү жаңы түптөлгөн ынтымак айылында 300гө жакын үй бүлө бул мамлекеттик ипотекадан каражат алып там түптөй алган. Алардын арасында Калдыбаевдардын үй бүлөсү да бар. Анткени Курбуташ айылындагы үйү көчкүнүн астында калган. Ынтымак айылынан бөлүнгөн жер тилкесине там салууга эч ойлонбой ипотекалык компанияга кайрылып, убагында турак жай салганына ынанат. Мамлекеттик ипотека компаниясынан 7% менен 300 миңден 5 жылга акчалай берди. Мунун аябай пайдасы тийди десек болот. Биз буга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ошол жылы келген жыл күз мезгилдеринде үйлөрүбүз бүтпөй турган мезгилде берилди да биз дагы. Ошон үчүн ошонун негизинде ошол компаниянын берген акчасы менен көп салып аткан курулуштарыбыз алга жылды да, мындайча айтканда. Учурда ал 6 бөлмөлүү үйүн толук бүтүрүп жашап жатышат. Ичинде бардык шарты бар. Жада калса бөлмөнүн ичине чейин таза суу киргизилген. Жардам берди, рахмат деп отурабыз мамлекетке. Мынантип келгенибизге 1,5 жыл болуп калды. Кыйла көнүшүп дегендей жакшы эле жашабыз, Кудайга шүгүр дейли. Ошо балдарыбыз менен тынч аман калып, ушул жерде келип жашап атканыбызга деп отурабыз. Мындай жеңилдетилген насыяны Аюусай жана Чоң Алай Сузак аймагында жаратылыш кырсыгынан жабыркаган үй бүлөлөр да алышкан. Жалпысынан 584 үй бүлө жалпы суммасы 159 миллион сомду 7-9% үстөгү менен алып там курууга үлгүрдү. Биз
Бизге 2018 жылы тапшырма коюлган ипотекалык пайыздарды төмөндөтүш боюнча. Ошол тапшырма берилген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жана жумушчу топ түзүлүп, ошол жумушчу топ иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, мынал 2018 жылдын күз айларында биздин ипотекалык насыябыз 7-9%га төмөндөдү. Буюрса, мынал 2019 жылдын 4 кварталында жалпысынан эле 6-8%га төмөндөйт деп биз ишенип жатабыз. Халктын социалдык маселесин чечүү максатында 2016 жылы өкмөттүн демилгеси менен түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компания 3 жыл аралыгында 4000ден ашуун үй бүлөнүн турак жай муктаждыгын чечти. Ошол менен бирге жарандардын тапкан кирешелерин өз үйүнө максаттуу жумшоого үйрөтсө, сыртка жумушка чыгууну көздөгөн жүздөгөн тажрыйбалуу адистерди кармап калууга чоң өбөлгө түздү. Бүгүн биз айтышыбыз керек, что мамлекетте ошо канткенде дагы ошол бюджеттик мекемелерде иштеп аткандардын турак жай маселесин чечүүгө багытталган бир дурус эле программа деп. Мына азыр көрүп атканыбыздай жылдан жылга баягы 12-14, 10-12ге түштү, анан 8-10го түштү. Мына бүгүн 7-9%ке түшүп калгандыгы мен эми баардык үчүн бир жагымдуу же ыңгайлуу деп айта албайм, но негизги масса үчүн мындай турак жайлуу болуш үчүн бир жакшы шарт түзүлдү деп айтсам болот да. Алгач мамлекеттик ипотекалык компания ишмердүүлүгүн жүргүзө баштаганда эл арасында ишенич төмөн болгондугун бүгүн компаниянын өкүлдөрү эстейт. Бирок жарандар үчүн туура багытталган социалдык жараян жылдан жылга жемиштүүлүгүн далилдөөдө. Жыл сайын батирге ээ болуп жаткан жарандарды көрүп, ипотекага кезекке тургандардын саны көбөйдү. Ипотека учурда 14 банк аркылуу берилип, үй алууга иш кагаздарын топтоо тартиби да бир топ жеңилдеди. Иштеген жеринен жанагы иштеп аткан айлыгынын справкасы, эмгек китепчесинин көчүрмөсү, госрегистрдан өзүнүн атында жана жолдошунун үй бүлө мүчөлөрүнүн атында Кыргызстан боюнча турак жайы жок жана Кыргызстан боюнча турак жайы жок жана акыркы 3 жылдын ичинде турак жай менен эч кандай операция жасабады деген справка. Ижарада жашай турган болсо же болбосо убактылуу кайерде жашап аткан болсо, ошол жерден баягындай убактылуу справкасын алып келет. Болду ошол эле. Быйыл мамлекеттик ипотекалык компанияга республикалык бюджеттен 500 миллион сом бөлүнгөн. Бирок үй алуу үчүн кайрылган жарандардын муктаждыгын канааттандыруу үчүн жылына 3 миллиард сом сарпталат. Качан компаниянын капиталынын жалпы суммасы 25 миллиард сомго жеткенде гана мамлекеттен каражат сурабай өз алдынча иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок азырынча ипотекалык компания мамлекеттик каржысына иштеп, анын көзөмөлүндө. Андан улам ага кайрылгандарга кепилдик ошончолук күчтүү болору бышык.